Алыстан келген адамдар кеткisi келбейт таластан деп ырда айтылгандай, элибизде 7 дуан болсо, 7 дуандын дагы бир кооз жери. Бул талас жерине келип калдык. Талас жеринде атайын түзүлгөн шайыр апалар эмес, болгону Шерине тобу деп түзгөн апалардын жааматына келдик. Азыр бизден алыстабаңыздар, чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз болсо кирели дагы Шерине тобунда жалпы апаларга барып жолугушуп келели. Салам алейкум. Жақсыбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Шерине тобундагы апалар ушул жакта? Биз түз эле келип калдык, э? Жол алыс болгондугуна байланыштуу кичине кечигип келип калдык. Күттүрүп койгон жокпузбу? Allah razı olsun. Geliңиздер, кириңиздер. Конокторго? Чоң коноктор бар экен. Бүгүн биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир өзгөчө дегенибиз мындай чоң толтура алма ушундай жайылган дасторкондун үстүндө эжелердин жанында десем болот. Биринчиден бул эжелердики таң калыштуу шайыр апалардын катарында эмес, өзүнчө топ. Өзүнчө топ дегенибиз бул топтун аты да өзгөчө, бул Шерине деген группа деп айтсак болот. Шерине командасы деп сиздерди белгилеп, баса белгилеп айтсак болот. Топтун жетекчиси Зууракан Тайсариева эжеге. Ошондой эле ушул топто дагы сизден башка 6 бар, баш-аяк. Анан баарыңыздар тең ырдап жүрөсүздөр дагы. Анан бул топтун мисалы үчүн баштаганда эле жетекчи катары мен сизге кайрылып келейин да. Сөз башынан кылалы. Эмне болуп Шерине болуп калдыңыздар? Анан эмне себептен Шерине деп түзүп калдыңыздар? Биздин Шерине тобу деп аталып калганы, биз жанымда отурган эжем баш болуп, биздин шеринелеш болуп жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашып калды да. Баарыбыз ай сайын ушинтип шерине ойноп, чай ичип дегенде бирибиздин үйүбүздөгү болгон жакшынакай жаңылыктарыбыз болсо бөлүшүп, сыр айтышып, ырдашып, ушинтип ичибиздеги бугубузду чыгарып анан кетебиз да. Анан Шерине тобу деп аталганыбыз бир 3 жыл болду. 3 жылдан бери ошентип өзүбүзчө ушунун арасынан эми бизде аксакалдарыбыз да бар, байбичелерибиз да, анан кичине немелери сырдап жүргөндөр ошо уюшулуп Шерине тобу дегенибизге 3 жыл болду. Ошо жетегибизде өткөн Жапар Чабалдаевдин 85 жылдык фестивали болгондо ошо жакка топ болуп уюшулуп барып катышканбыз. Кудай буйруса жакшы эле орундарда алып кайтканбыз ал жактан. Ошондон бери анан чакырган жанагындай кайрымдуулук концерттер болсо, ошондой жерлерге барып катышып турабыз. Ошол биздин уюшулуп калганыбыздын себеби анан Шерине тобу деп атап алдык да башка. Шерине тобу дегениңиз өзүңүз эле коюп койдуңузбу же жалпылай мындай атайын ортого салып Шерине деп койсок эмне болот деген? Жалпы эле ошентип акылдаштык. Жалпы эле акылдаштык. Башка эмне алабыз? Шерине ойношуп ушинтип жешип жүрүп атсак, Шерине тобу деп эле коелу дедик да. Азыр мисалы үчүн бир кызык да, шайыр апалар деп көп ар бир райондордо, ар бир айылдарда түзүлүп атат да. Анан ошол шайыр апал деп сиздер шайыр апалардын катарына кошулгуңуздардын келбей аткан себеби эмне? Эми кандай айтсак, шайыр апа дегендер чын эле көбөйүп кетти. Апалардын баары эле шайыр апа болуп чыгып калды. Анан биз мындай айтканда биринчи жолу ошолордун жанагы требованиясы, мисалы 10дон ашык болуш керек деген уктук. Анан биз 10го жетпейбиз. Ырдагандар 7 болчубуз. Анан 6 болгон арабыздан дагы ошондой жумушу чыгып калгандар, ден соолукка байланыштуу азайып калгандан биз шайыр апага катышкан жокпуз чындап эле. Анан шайыр апа дегендер чын эле көбөйүп кетти го. Биз өзүбүзчө эле шайыр апа болуп жүрүп атабыз, анан ушундай болду элечи. Дагы бир кызык нерсе да. Сиздер азыр кийинки жаштардын чыгып келатканын көрүп атасыздар да. Канча деген топтор, канча деген ырчылар келатат. Ошолордун арасында мисалы үчүн шайыр апаларга кошулбай, өзүңүздөрчө ушундай Шерине тобу деп туруп, анан ошол топтун арасынан, жаштардын арасынан сурулуп чыгабыз деген ойдосуздарбы же кандай?
Эми бизде жаштар жок да азыр, ошо биз баарыбыз бир катарбыз. Аксакалыбыз эле мына жанымда отурган Анар эжебиз биздин ошо насаатчыбыз катары да, бул кишинин айтканын угуп, ошо биз ырдап атканда сен моорду мындай ырдасаң жарашат, силер моунду кошулуп ырдасаңар жарашат деп ушинтип бизге акыл насаатын айтып турат да. Жаштар жок. Ошо жаштар эле ошо баарыбыз бир катар эле болуп кетебиз да. Продюсер жок барбы? Жок, эми ошо биз эжебиздин эле айтканын угабыз. Арабызда музыкантыбыз бар, ал киши дагы ошо Кыргызстанга атагы чыккан аккордеоnisттин бири. Анан сен могу жерден үнүңдү ушул жерден ал, мындай ал деп туруп ошо биз тууралап турат. Ошо башка продюсер жок. Бул дагы жакшы. Эжекем жөнүндө айта кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз элине көптөн бери кызмат кылып келаткан элибиздин эмгек сиңирген ырчысы Анара Мадиева эже. Эжеке, эми келиңиз. Ушул топко сиз мисалы үчүн бул эжекелердин айтуусу боюнча насаатчы болосуз. Анан бул эжелердин ушундай алдыга дагы чыгат деген оюңуз барбы? Эми мындай да болот. Бул Шерине деген топ, Шерине деп баягы көңүлү жакындар да. Көңүлү жакындар, улуу болсо да, кичүү болсо дагы курдаштай болгон, бири-бирин сүйгөн адамдар Шерине деген ортого тамак коюп алып, бири-биринин ден соолугун сурап, үй бүлөсүнүн ден соолугу кандай деп, ден соолук болсо, айлана чөйрөң жакшы болсо, элде тынччылык болсо, Шерин ойнойсуң, улам жолугуп турасың да. Анан булар болсо ошондой үй бүлөлөр менен жакшынакай болуп чогулуп, анан Шерине деп ат коюп, анан мен мындайча айтканда булар жанагы продюсер, анан тигиндей мындай дегендерди булар билбейт да. Булар биздин ушулардан келип токтолду окшойт ушу. Продюсери жок булардын ар кимиз, мисалы үчүн мына Зукеш деген кызды өзүн эле алып көрсө, бул кыз илгеркилердей, микрофон дегенди дагы билбейт. Эми мындайча таразалап бул өзү ушу бир беткей талант жагына кетейин дей турган болсо, бул мен деген эл артисттерин жеңип, өзү дагы эл артист болуп кайкайып отурмак. Көзүндө тагынбагандын баарын тагынып алып. Мунун кесиби башка. Үнү болсо укмуштуудай. Биякта калат. Мындай болсо отурганда ошондой Шерине боло турган же бир мындай микрофону бузулуп калган, жана аппаратурасы эмне жанагы аппарат микрофон. Жок, жанагы тиякты сайып коюп ырдаганына фонограмма бузулуп калганда, Зукеш десе чапканаттай кеткен кыздар, а десе оозунан тимени чечейбайдай болуп, үнү өзүнчө агылып кете турган. Анан булар токтоо кыздар, ырдаган жерден ырдайт. Буларды дагы ошо мындайча айтканда, булардын өзүнү баалаган кишилер, аны койчу дегендер бар, өзүңөр ырдачы, аны кой. Сиз бул Шерине топко арасында жоксуз, бирок бул жакта жөн гана Шерине элешсиз. Мен чогуу жүрөм. Чогуу чогуу жүрөбүз. Анан кийин буларды эми мындайча айтканда булар ар кимиси эч бир чоң жактан эшикти тээп кирип, биз тияка барабыз, биз бияка барабыз деп бир жылы булардын талантын көрүп алып, Турцияга барасыңар деди. Турция булар кийимдерин тиктирип, тебетелерин тиктирип, репертуарларын баарын жаңырганда эле күтүп атышат. Анан болбой калды кайра. Түркчө сүйлөп Түркчө Зураш өзү түркчө алып барасың дегендер түркчөнү бүт жаттап, түркчө сүйлөп калган жалгыз эле. Анан эле кимис алып барбай койду билбейбиз эми. Булар мындайча эшикти тээп кирген ырчылар эмес да. Анан мен болсо баягы булар ырдап атканда өзүм дагы жаш кезимди эстейм. Менен бир азыраак болсо да булар жаштар да. Мен ырдагым келип кетет. Баягы акыл насаат айткан ырларымды коюп эле күйгөнгө кетем мен деле. Күйгөндө кыйкырып ырдап эле баарыбыз эле ошондой болуп жүрөбүз. Эже, зор эже, сиз ошондо түркчө үйрөнүп алдыңызбы? Эми сүйлөгөндө баягы барганда түрктөргө барып калсак, учурашып, кайсы жактан келгениңизди айталы. Ошондо мен айтканда, Зукеш, сен деген алып баруучусуң. Алып барганда саламатсыңарбы деп бир 5-6 сөздү аябай дагы үйрөнүп ал. Дагы бир сөздөрдү үйрөнүп алсаң, алар биз жака келгенде кыргызча калпак кийип койсо эле ошону көрүп албайбы? Айланып гана кетет, калпак кийип сага сон жарашат экен деп. Ошентсең укмуш болосуң сен дегенде, анан эже макул деп, туура. Ошентип туруп, зээндүү да. Ошентип үйрөнүп алган. Анан барбай калды, анан
биздин көрүүчүлөрүбүзгө да мындай кызык болуп атат болуш керек да. Анткени Зураш эже ошо түркчө кантип учурашат элеңиз? Ошону балким учурашып көрдүк. Кыргызчасын айтайын. Кыргызчасын. Ала тоо биздин жерибиз. Ак калпак кыргыз элибиз. Атайын келдик алыстан айталы салам эмибиз деп мен кыргызчасын жаздым да. Анан бир кыз ошо жакта жүргөн кызга кызымдын курдашы экен, ошого которуп туруп алдым да. Анан бүйүк аладак биздин эрибиз. Бияз калпак киймел кийиз. Узактан келдик өзел өлөрөк салам сүйлөйбүз шуаңиз деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекемдин ушундай түркчө үйрөнүп алганы сонун жакшы экен. Анда болсо кийинкисин Анар Амадиева эжекемдин жакшынакай бир клипине күбө бололу дагы. Анан кайра ушул чай үстүнө келип калалы. Келиңиздер, чайдан ичип отуруңуздар. Бул жагы чындыгында биздин көрүүчүлөргө эмес, жаныңыздарда отуруп мага аябай чоң кызык болуп атат эже. Эми сиздин өзүңүздүн кесибиңиз боюнча билгибиз келип атат да. Мен соода тармагында иштегем. Ошо пенсияга чыктым, соода тармагында иштеп жүрүп, Союз убагында баягы биз деген Советтер Союзунун убагында адамдарды менен мындай айткан сөздү аткарып, ушинткен ишти кызматчылардан болчумун чынында. Планды аткарып, коммунисттик партиянын мүчөсү болчумун. Анан кийин ушу пенсияга чыккандан кийин эле үйдө небере багып ушинтип отуруп калдык. Анан шерниге катышкандан кийин ой, жашоо ушу менен бүтүп калган экен деп эле ойлонуп жүрсөк, бирок көрсө дагы деле өзүбүздүн көңүлүбүздү көтөрсөк болот экен. 60-тын ар жагында деле көңүлдүү жашаса болот экен да. Ушинтип бир айда бир жолу болсо да кырдап чордоп көңүлдүү жашаса болот экен. 60 жаш менимче азыркы эсеп боюнча ала келгенде орто жаш болуп эле эсептелип калды да. Бул жагы туура эле го менимче. Анан сиздер 60 жаш азыр сиздер чыныгы күчкө толуп турган маалыңыздар. Анан бир четинен ала келсе неберелер бар. Сиздики болсо башынан баштап ырчы экениңизди биздин кыргыз элинин баардыгы тең билет. Сиз канча жашыңыздан баштап ырдап калдыңыз? Мен 15 жашыман баштап. Мени Талас эл театры болгон. Ошондо биринчи мугалим деген Чыңгыз Айтматовдун спектаклинен Алтын айдын ролун аткарып, Кремль дворец съездеринде ошол жерден лауреат болуп келген. Ошо Алтын айдын ролун мыкты аткарган үчүн аялдарын жакшы. Сиз ошондо актрисалыкта талантыңыз бар экен да.
Эмнеге актриса болбой ырчы болуп кетип калдыңыз? Актриса да, бирок актрисанын мен аягына чейин жеткен жокмун да, ошол менин арманым болуп калды. Ырды ошо карысам дагы неберелерим айтат да мени. Карып калсаңыз эмнени ырдайсыз? 90га Кудай өмүр берип 100ге чыксаңыз дейт. Анан мен айтам да, сүйгөнүм сизди ойлондум деп ырдасам, ырдай бериңиз деп коет. Ойлонуп турганып. Ушундай ырларды ырдайм. Мындай жай ойлуу ырларды ырдай албайм. Учуп күйүп жалындаган ырларды ырдайм. Ошондо сизди мисалы үчүн азыркы биздин көрүүчүлөр көрүп атканда ушундай жалаң, мындай шаңдуу ырларды ырдайт экен деп тойго чакырса барат экенсиз да. Азыр анткени мурда болуп туруп тойго барыңыз. Мурда мисалы үчүн ырчылардын көпчүлүгү каяктасың, бул жакта гастролдоп келдим, тиги жакка барып келдим, тиги айылдарга барып келдим деп айтчу. Азыр болсо тиги ырчы менен жолуктум, муну менен жолуктум, каяктан жолуктум, тиги тойдон жолуктум же бул тойдон жолуктум болуп калып атат. Анан силер да тойго чыгат экенсиздер да. Тойго чыгат да, бүт ушунун баары чыгат тойго. 6-7 өңүздөр тең атайын форманы кийип алып, кадимкидей биздин той берип аткан тойго барып, тойдун көркүн ачып келесиз. Тойдун көркүн ачышат. Зура эже, канча ырыңыздар бар ошондо силерде? Бардыгын тең жандуу ырдайсыздар? Көп да буларда фонограмма дегенди билбейт да. Фонограмма деген жок. Жандуу ырдайбыз. Ака бардыгын тең аккордеон мененби же кадимкидей музыка жасап же аранжировка? Аккордеон менен. Бардыгын тең эле аккордеон. Анан тойлорго барып бардыгыңар тең 6-оңор, 7-оңор тизилип алып, анан аккордеон менен ырдап кетип каласыздар. Тизилип алып ырдайт, бирден ырдайт. Ушу эжем айтып, биздин жанагы кийимдерибиз бар да. Ошолорду кийип алып бир стол болуп отурсаңар, тим эле элдин баарынын көзү силерге түшпөйбү дегендей, мына бири-бирибиздин деле Кудайга шүгүр тойлорубуз өтүп атат да, мааракелер өтүп атат, кыз берип атабыз, келин алып атабыз дегендей. Ошо тойлордо отуруп ошентип баарыбыз чогуу ырдайбыз, бирден ырдайбыз, ушинтип ырдап кетебиз, тойдун көркүн ачып. Эми дагы бир суроо эжеке. Ушул сиздер кийип кадимки ошо сахналарга чыккан өзүңүздөрдүн жакынакай көйнөгүңүздөрдү, формаңыздарды ким тигет? Эми биздин формалар тууралуу ушул үйдүн кожойкеси, ошо Гүлжан айтып берсин, ошо формалар жөнүндө каяктан тиктирип кандай кийинип атканыбызды. Сиздер ал жакта формага киргизбейсиздер, ал сиздердин болгон размериңердин баарын өлчөп алып туруп эле, анан эже тигип берет экен. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр менен чогуу мен ошол эже жакка барып келейин биринчи, анан ошол эжеден калганын толуктап сурап келейин, анан кайра сиздердин жаныңыздарга келип калам. Жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип үстүндө Зураш эжекебиз айтып аткан Гүлжан Барпиева эженин жанына келип калдык. Эжекебиз азыр форма жөнүндө кененирээк айтып берсин. Саламатсыз эже. Саламатчылык. Сиздин атыңызды алыстан уктук, анткени үстүндө жогоруда эжекелер сиз жөнүндө кененирээк айтып өттү. Ушул кийип турган жакшынакай көйнөктөрдүн баардыгын тең сиз айтып берет деди. Ооба. Ушу шернебиз уюшкандан бери биз ушу шернелер тобун уюштуруп, анан шернелер тобу уюшкандан кийин костюм керек да. Анан кийин ушул костюм тиккенде ойлодук. Эми костюм тиктириш керек. Анан бул костюмдарыбызды биз спонсорубуз бар. Баягы костюмду мындай тигиптирели, андай кылып минткиле деген бизде спонсор бар да. Биз ал спонсорубуз жөнүндө Зураш айткандыр. Курмангожоев Жумабек деген арабызда жакшы бир чети менин классташым болот, бир чети жакшы шернелештер болобуз иши кылып. Спонсор болуп, могу жакшынакай формаларыбызды алып берип бизге. Анан биз барып заказ берип тиктирип, мындай формадан бизде 2 түрлүүсү бар. Андан тышкары тиги жылтыраган дагы бир форма тиктирип атабыз. Ошону менен ушу жакшынакай формаларыбыз менен жакшы көп жерлерде ырдап шернелер тобу деп уюшуп келатабыз. Жакшы атайлап биз тебетейлери заказ берип тиктиргенбиз. Азыр ошо тебетей кийген формаларыбызды көрсөтүп койсом, эгер сиздер уруксат берсеңиздер. Анан бул шернелер тобу уюшкандан кийин али дагы алдыда көп биздин ырдай турган, көп биздин бара турган жерлерибиз бар. Дагы да костюмдарды кандай костюмдарды тиктиребиз, дагы акылдашып алып, дагы астыдагы келечекте тиктире турган көп костюмдарыбыз бар. Ошол тигүүчүңүздөргө мындай, сиздер өзүңүздөр мындай кылып тик, же болбосо мындай топу жаса деп айтып бересиздерби же ал өзү эле Эми биз дагы айтабыз, ал дагы өзүнүн
билгенин айтат, ортодон ошо тыянак чыгарып аныкын биздикин караштырып анан тигип берет жапжашынакай эле. Мынакей могу костюмдарыбызды кандай тиксе ошондой эле тигип берет. Мисалы Турцияга дагы баралы деп даярданганбыз дейт. Ошондо кандай көйнөктөрдү тиктиңиздер? Биз Турцияга 2 түрлүү форма даярдаганбыз. Бирөө, например, ушул кызыл могу черми менен, бирөө ак көйнөк черим эмеси элечек менен. Эжеке, сиздердин жетекчиңиздер Зура эже айткан. Ушундай 60 жаштан ар жак бер жак болуп калган убакта ушундай шерине деген топту түзүп алып ырдап жүрөбүз, эл астына чыгып жүрөбүз деп аны баарыбыз тең чындыгында күбө болуп атабыз. Бирок ушундай 60 жаш куракка келип калган маалда ушундай кызыл көйнөктөрдү, жакшынакай чапандарды кийип алып койкоңдоп сахнага чыгып, же болбосо ушундай Турцияга жолдомо алып жөнөп атканда аксакал аталары кыйналган жокпу? Кыйналбайт. Эмнеге кыйналат? Кайралар колдоп, бизди жакшынакай кылып, огош бетер бизди супсулуу кылып, огош бетер бизди жакшынакай кылып, кошо барып, биз ырдасак алар кошо эл менен кошо олтуруп кол чаап, бизди коштоп жүрүшөт. Гүл беришеби? Гүл берет, гүл болсо гүлдө берет, гүл болбосо. Гүл бере албаса өп коет. Кудайга шүгүр. Гүл менен кошо өп койгондору да жакшы экен эсен. Кудайга шүгүр. 60тан өткөндөн кийин ынтымак, огуш бетер ынтымак болуп, огуш бетер бири-бирибизге көзүбүзгө ысык көрүнүп, ушундай алыска кетсек, окуй келсе экен, мен алыска кетсем окуй ал келсе экен деп ынтымакташып калат экенсиң кайра, мындайдачы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жараткан ар бирибизге ушундай жаш берсин, баягы чындыгында улам жаш өткөн сайын чындыгында сүйүү күчтөнүп баштайт экен. Ооба, чыныгы сүйүү эң башталат. Бар жерде кызганыч да бар экен. Ой, айтпайт. Анан сизди да кызганып элекпи? Аксакал кызганбайлы, мен кызганып атпаймын. Кызганса үйдөн чыга албай отурат белек го. Кызганбаган үчүн өзүбүз кызганып жүрүбүз да. Жок, анткенде деген биз көп жүргөн Шайыр апалар менен сүйлөшкөндө жаш кезинде ушундай биздин жолдошубуз, өмүрлүк жарыбыз, күйөөбүз чыгарбай койгон. Ана эми ушундай убакыт бышып келип, ана эми эч болбосо дагы кеч болсун деген мааниде ушундай убакыт өткөнүнө карабай Шайыр апа болуп чыгып атабыз деп айтышып атат да. Ана сиздер Шайыр апалардын катарында эмес, өзүңөрчө топ менен экенсиздер. Биз Кудайга шүгүр. Эми сүйүүңүздөр күч боло берсин. Калганын тигил жакка кирели дагы сиздер жасаган көйнөктөргө дагы күбө болобуз. Курмангожоев Жумабек Өмүрбекович Ала Тоо мекенчил инсандар коомдук кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасынын финансы экономика жаатына кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Ала Тоо мекенчил инсаны алтын төш белгиси менен сыйланат. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Ой, эжеке, бул жакта чындыгында сонун сыйлык тапшыруу аземи өтүп аткан экен да. Ооба, бүгүн мына ушу биздин үйдө шерне өтүп атканына байланыштуу, ушу шерне убагында ушундай жакшынакай сыйлыктар тапшырылып, ана биздин ушу шерне тобунун жакшынакай могу ошол формасын сиздерге тааныштырып, мынакей биздин өзүбүзгө заказ берип тиктирген тебетейбиз. Группабыздагы бүт баарыбызда окшош тебетейлер. Анан моундай жакшынакай кызыл формабыз бар, анан ак көйнөк мына Турцияга дайындалган форма ушул. Сиздердин формаңыздар чындыгында өзгөчөлөнүп турат экен. Бул форманы көптөгөн мамлекетке барып көргөзсөңүздөр, башка мамлекеттин элдери да чындыгында мындай суктануу менен карашы да мүмкүн экен. А бул жакта болсо, сыйлык тапшыруу аземи болуп аткандан кийин келиңиздер. Жакшы бир ырга күбө бололучу, урматтуу телекөрүүчүлөр.
Sen bırak diyebileceğim Dağda var Dağların deresi Aşıklık alayım bağlanacağımdı Ayıptılar senin bana Sansız uyku batamı Coğmuşum Kaçan gönül açamı Sen darına gül yaşasın adamlar Geçtiklik zamanın canını Шерине тоңарга дагы бир вручение бар. Кыргыз Республиканын ардактуу инсандар коомунун атынан Барпиева Гүлжанга вручение бар. Кыргыз Республиканын ардактуу айымы деген. Республикасынын момунда айты керек, Кыргыз Республиканын ардактуу инсандар төш белгисин берип атабыз. Ой, рахмат. Эми сиздин талай жылы мугалим болуп иштептирсиз, ошого сизге арнап мен бир ырымды окуп коеюн. Мугалимдин шыктандырган максаты акыл ойду айтып келет ар саатта. Мугалимдик кесип улуу чынында асман жолун ачып берген адамга. Ашуулардан аша берсин белесин. Акырында келет күнгө теңеген. Сезимдердин бериштеси мугалим, тоодой бийик океандай тереңсиң. Мугалимсиз кайдан чыксын баатырлар, мугалимсиз кайдан чыгат акындар. Бардыгына билим берип окуткан, бул дүйнөнүн ыйык көргөн асыл заты мугалим. Бакыт нурун төгүлгөндөй жылдарың, балам деп эркелеткен колдоруң, дагы эле так рестен кетелек доскадагы жазган акыл сөздөрүң. Ой, Силердин бүгүнкү сыйлыгыңар кут болсун, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ушундай сыйлыктардын көптөгөнүн алып жүрө бергиле. Силердин сыйлыгыңар элге, баарыбызга жугуштуу болсун. Силер бул сыйлыкты бекеринен алган жоксуңар. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болуп, кыргыз элине жан дилиңер менен кызмат кылып, анан алган эмгегиңер ак бар жактап гүлүн ачкан жаш сымал. Эмнегедир бүгүн силер сулуусуңар, жашсыңар. Canım
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, астында көптөгөн кызыктуу окуялар болуп өттү. Мен ал жактын баардыгына тең күбө болуп эжелердин жанына кайрадан келип калдым. Эжекелер астына барсак, кайдимки сыйлык тапшыруу аземи болуп атыптыр. Эжекелердин, апалардын сонун ырдаган ырларына, үндөрүнө күбө болуп келдик. Азыр биздин жалпы элибиздин баардыгы тең күбө болот. Эми эжеке, сизге келели, Зураш эже, кайрадан. Сиз өзүңүз кантип биздин көрүүчүлөрүбүзгө ырдап бересиз? Мен эми эмне деген ырыңызды ала келдиңиз? Мен бүгүн силерге өзүбүздүн эле жердешибиз Сабат Арисаковдун Өтүнүч деген ырын ырдап берейин деп атам. Барекелде эжеке, чындыгында Анара эже мактагандай эле бар экен. Азыр дагы сүрдөп атканы. Эмнеге сүрдөсүздөр? Апарыптырмын жумаа. Камераны алдым. Эчтеке эмес, дагы ушундай дагы бир ушундай майрам болгондо же дагы бир жакшылыктарга келип ушундай чалып турсаңыздар, бүгүнкүдөй телефон аркылуу сиздер бизди чакырдыңыздар, биз силерге ушу уюлдук телефон менен гана байланышып, ушул жерден сиздерди көрүп атабыздар. Анан ушундай кечеңиздерди чакырып турсаңыздар, биздин жамаат ар дайым силерди ушундай жакшы эжекелерди тартканга биз даярбыз. Рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Эми биздин бул берүүбүзчү эжекелер чындыгында баягы тарбиялык маанисинде дагы бар. Анткени көптөгөн агалар, эжелер баардыгы тең чыгып атат. Анан кийинки, мисалы үчүн азыр сиздер 60тан ашып, анан ушундай шоу чөйрөсүнө аттанып отурасыздар да. Эжеке, мисалы сиздер башынан келип атасыздар, анан ошол шерине тобу деп айтсак болот. 60тан өтүп, анан ошо шоу чөйрөсүнө аттанып келе атасыздар. Эми азыр мурунку баягы ырчылар менен азыркы ырчылардын айырмасы такыр башка деп да айтышат. Чындыгында аны эже сиз өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы үчүн ошонун айырмасы айта кетесизби? Айырмасын айтып атпайбызбы? Жана мына булар ошо биздин улап келаткандын эң акыркысычылар болду го деп ойлойм да. Булар деле мына ырдап келаткан бу кыздар деле азыркыларды туурабайт. Туурагысы да келбейт. Болгон үндөрү менен ырдайт. Ошон менен алкыш алып, ошон менен сүйгүнчүк болуп атышат. Анан жанагы шайыр апаларга кошулбай өзүлөрүнчө болуп атканы, буларды бирөө силер жарабайсыңар деген жери жок. Булар өзүлөрү менен өзүлөрү эле элдин сүрөөсү менен
ырдап жүрүп эле ушундай болуп кетип атышат да, өздөрүнүн эле чакырык алып, мынакей Жапар Чабалдаев деген кандай киши, ошол кое бар ошол катышып, ар кимиси кур кол келген жок. Бардыгы бир сыйлуу. Азыр шоу бизнеске бир өзгөчө жаңылык менен келе жаткан апалар экен, ошентип айтсак. Өзгөчө, ооба, туура. Анан эми ошо биздин кийинки келаткан муундарга, кийинки өсүп келаткан балдарга, мейли ырчыларга мисалы үчүн кандай жакшы сөзүңүздөрдү айтып өтө аласыздар? Эми азыркы өсүп келаткан эми мындайча айтканда шайыр апалар, мына Зукештей болуп ырдап жүргөн жана биздин топтун кыздары эл аман болсо, жерде тынччылык болсо, үй бүлөң аман болсо, үй бүлөң түгөл болсо, эл журт түгөл болсо, ошондо ырдагың келет, ошондо шайыр апалар болот, токтоо апалар болот, ар кандай болот ошондо. Анан кол калаң болсо бардык жерде кандай ыр чыгыш керек. Ошон үчүн эмки жаштар кандай болсо дагы ушу үлгү алыш керек, ошо аксакал апалардан, аксакал аталардан үлгү алып, ошолордун жок дегенде баскан турганы, сүйлөгөн сөзүнөн алар эч убакта ката кетпейт. Ошолордон кичинекей эле үйрөнүп калса, ошолор эч убакта кор болбойт, ошолор эл далат, журт далат, ошолор тынчтыкты жараткан ошолор болот. Кыргыздын алдыңкы жаштары ошолор биздин каалообуз. Үлгү алып дегениңиз эми ошол аталар, апалар мисалы үчүн өздөрүнүн улуу аксакалдарды кандай сыйлаган, ошолорду үйрөнүп, анан кийинки жаштарда кийинки ата апаларын ошону сыйлаганга аракет кылыш керек. Тилегибиз ошол да. Биздин тилегибиз ошол. Зора эже, сиз эмне айтып аласыз? Эми мен айтсам, көп эле бизге окшогондор жүрүп атат да, мисалы жанагы митингдерге чыгышып деле бизге окшогон аялдар жүрүп атпайбы? Ошолорго мен таң калам да, элге тынчтыкка чакырып, элди бала чаканы тынчтыкка чакырган ордуна элдин алдына туруп алып анан тигил мындай бул мындай деп айткандарга мен каршы чыгат элем да. Андан көрөчү ошону эжекем айтып өткөндөй тарбия үйрөтүндө ушинтип өзүбүз чырдап чордоп жакшы сөздөрдү айтышабыз. Үйгө барып дагы бизде ушундай кандай жаңылыктар болсо ушундай болуп атыптыр, балдар деп балдарыбызга жакшы сөздөрдү айтабыз, анан ушуларга чакырат элем бизге ошол апалардычы. Тынчтык доору сүргөн жерде ар дайым майрам, ар дайым ыр болуп турат экен да. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүз ошентип да соңуна чыгып келатат. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы ошо Шерне тобунун жетекчиси Зууракан Тайсариева эжекен, ошондой эле элибизге эмгеги сиңген ырчы эжеке Анара Мадиева эжеке болду. Сиздерге дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайлы. Сиздер айткандай элибизде ар дайым тынччылык болсун. Дагы урматтуу телегөрүүчүлөр, биз менен байланышсаңыздар болот. Ушундай ырдаган кандай өнөр болсо, же кимдин колунан кандай нерсе келсе, менин колума мындай келет, мен кыргыз элине ушундай чоң жардамымды көргөзө алам десеңиздер, биздин экрандын алдында телефон номерлерибиз жазылып турат. Биз менен байланышыңыздар. Дагы ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө жолукканга чейин аман болуңуздар.